Грек-Рим күрөшү боюнча 15 жашка чейинкилер арасында Иордания мамлекетинин борбору Аман шаарында өткөн Азиянын чемпионатында бардык атаандаштарын жеңип чемпионат алган Абдулазиз Моминовду Жалалабад шаарынын мэринин социалдык маселелер боюнча орун басары жана шаардык кеңештин депутаттар тобу, белгилүү спортчулар, ошондой эле машыктыруучулар, жалпы коомчулук Жалалабад шаарына кире берчү жерге орнотулган Курманбек Батырдын айкелинин астында жагымдуу маанайда тосуп алышты. Бул 15 жашка чейинки Азиянын биринчилиги бул алгачкы официалдуу чемпионат болуп эсептелет. Мен кааларым бул спортчуга 17 жашка чейин, 20 жашка чейин, 23 жашка чейин Азия чемпионаты, дүйнө чемпионаты, Олимпиада чемпионатын да багындырсын, ошого тилектешпиз. Жаш балбанда азиялык чемпионатка жөнөтүүдө Жалалабад шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысынын мээнети зор экендиги жолугушууда белгиленди. Абдулазиз Моминовду биз Жалалабаддык шаардык спорт бөлүмү Иорданиянын Амман шаарына барып келүүсүн толук колдодук. Ал жака бара турган жол кирелерин, бул жактагы сборлоруна, баягы окуу машыгуу жыйындарына биз толук колдоо көрсөттүк. Ушу бизди колдоп берген жергиликтүү бийликке рахмат, ошондой эле дайым биз менен чогуу иштешкен агайларга рахмат. Спортту колдогон атуулдардын баарына чоң рахмат айтмакчымын. Жалалабаддык жаш атлет Абдулазиз Моминов күрөштөн олимпиадалык түрүнө кирген грек-рим күрөшү боюнча 38 килограммдык салмак ченинде өзү теңдүү бардык атаандаштарын жеңип, Азиянын быйылкы жылдагы чемпиону болду. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ушу Иордания барып күрөшүп келдим чемпионат Азияда. U15'та. Соперниктерим биринчи круг Иордания менен күрөштүм. Кийин за выход финалда Казакстандык балуан менен күрөшүп 7-1 утулуп атып туше басып алдым, 5 секунд калганды. Ошо менен финалга чыгып иранец менен күрөштүм. 13-4-кө уттум иранецти. Анан чемпион болдум. Жаш чемпионду тосуп алуунун кийинки бөлүгү Сузак районуна караштуу Ташбулак айыл аймагында уланды. Баса грек-рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр арасында континенталдык чемпионаттын кезектеги жеңүүчүсү Жалалабад шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинде машыгат. Республиканын чемпионаты болуп биринчи орунга жетип, ал жакка жолдомо алды Азияга барып мына бүгүн келип алтын медалды утуп келип бизди сүйүндүрүп отурат. Кудайым буюрса бу баланын келечеги алдыда. Дагы да дүйнөлүк чемпиондорду деген утат деген ойдобуз. Олимпиаданы утат деген ойдобуз. Үмүтүбүз чоң бу баладан, таланттуу бегет. Эң негизгиси агайын уккан, тартиптүү бала. Грек-рим күрөшү боюнча 15 жашка чейинкилер арасында Азиянын чемпиону Абдулазиз Моминов жаштайынан бери мээнеткеч машыктыруучу Камалидин Абдуллахожаевдин кол алдында машыгат. Жалалабад спорт департаментинин башчысы Нуралиев Таласбек чакырып, Жалалабадтан канча болду балдар, канчасы илинде деп, эки бала, бир агайды, жол кирелерди толук төлөп, ошолорду баарын камсыздап, бизи ошо Иордания чемпионат Азияга жөнөттү. Аларга чоң рахмат. Азиянын чемпиону Абдулазиз Моминовду тосуп алуу аземи жеңүүчүнүн урматына демөөрчүлөр тарабынан обого атылган салют фейерверктер менен жыйынтыкталды. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалалабад шаары.